Акын 1882 Кетмен төбө өрөөнүнүн азыркы Чолпон ата айылдын жогорку жагындагы Акбулак деген жердин айыкты жайыгындагы Назардын кыштоосунда туулган. Атасы досу дыйканчылык, аңчылык кылган, ал эми энеси Үпөл кошокчу болгон. Коргол 9 тууган, эң улуу агасы, андан соң 7 кыз катар төрөлүп, энеси уулум жалгыз болбосун деп Кудайдан тилеп жатып, Корголду элүүгө чамалаганда көргөн экен. Энеси жаман айын кептен коргонуп, кой корого кирип, эркек бала төрөгөндө, наристеге Коргол жабышып калат. Негизи бул баланы Суранбайга шерик болсун деп суранып жүрүп тапкан үчүн ага Суранчы деген ысым ыгарышат. Бирок жанагы окуядан улам Суранчы аты аталбай, Коргол атап келишет. Атасы досу Сары Барпы, Каракаш Торгой жана башка күүлөрдү чертчү. Жана атасы Корголдундагы мыкты комузчу болоруна көзү жетип, Ниязалы комузчуга шакирт кылып берет. Устаты Ниязалыдан 1000ден ашуун күүлөрдү үйрөнүп, Кара Өзгөй, Кер Толго, Кызыл Чымчыкты, Керезөн, Сары Барпы, Каракаш Торгой сыңдуу күүлөрдү Ниязалыдан өткөрүп черткен шакирт болуп жетилет. Биринчи устаты Ниязалы болсо, кийинки устаты Токтогул болуп, аны менен 17 жыл ээрчишип жүрөт. Аш тойлорго барып бырдап баштайт. Андан Курманбек, Жанышбайыш, Кедейкан, Нуржан дастандарын, Кыз Кербес, Шыңгырама, Терс Кайрыш жана башка күүлөрүн үйрөнүп, жогорку чеберчилик менен аткарат. Токтогул карыш болду сөзүмө, кош айнек болду көзүмө, токомдон жүрүп артынан, торгой болдум таңшыган. Деп өз өмүрүндөгү анын ролун өзгөчө баалайт. Токтогул Сатылгановдун көз өткөн соң анын көптөгөн чыгармалары ушул Коргол ырчынын оозунан жазылып алынган. Карганы сатып каздалдың, карыган болушосо ке, кашымкан сулуу кыздалдың, айылда бойго жеткенде, айнектей сулуу кыз болгон, атасындай чалалып, армандуу күнгө туш болгон. Токтогул акындын жалгыз баласы Тойчубайдын каза тапканын, айыл ичинде 20 жаштагы Коргол гана балаң өлдү деп бап этип салбай, ырдын, комуздун күчү сыйкыры менен каймана козган. Ошондон кийин эки залкардын ата баладай мамилеси башталганы маалым. Кара жаак кайчы тил, канатым токо аманбы? Калайлуу туур башынан, кайгылуу өлүм касынан, токо качырдык жалгыз балаңды, токо араладың гүл менен, адамга жактың тил менен. Сен алыскы соттон келгенче, өзүңдөн ашык болду эле. Аркаңда жалгыз Топчубай, аткардык жалган дүйнөдөн. Пендени пенде билбеген, белгилүү жүрөк зилдеген, билбейт экен кара жер, перзентиң жалгыз Топчубай, бегене болгон дүйнөдөн. Учук өтпөс ийнеден, уулуң жалгыз Топчубай, убайым болбо кейбе, учурдук жалган дүйнөдөн. Жибек өтпөс ийнеден, жибердик жалган дүйнөдөн. Түздөгү коңур саткынча, жаркыра күмүш алтынча, муунуңду бошотуп, жалпак айын эл турса, жашыба жаман адамча. Коргол досу уулу Актаңдай акын гана эмес, бир эле мезгилде дастан, жомак айтуучу жана мыкты аткаруучу да болгон. Өмүрүнүн акырына чейин колунан комузун түшүрбөй, насаат ырларын ырдап, кызыл тилди кайраган залкар акын 1962 жылдын 23 майында дүйнөдөн өткөн. Акын Өмүрүм, Лелин, Көрүжүка жооп, Акбакай аттуу бир канча ырларды, күүлөрдү жараткан. Корголдун аткаруусунда Токтогул акындын 19 ыры жазылып алынган.